Үчүнчү теманы баштайбыз. Бөлчөктөрдүн ичиндеги подтема бөлчөктөрдү кыскарткыла дейт. Жөнөкөй сандарга кыскартабыз биз эң биринчи. Жөнөкөй сандар деген 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 жана башка. Жөнөкөй сандар деген өзүнө жана бирге гана бөлүнгөн сандар. Мисалы 160 мисалдан баштап иштеп кете беребиз. Мисалы эми бул жерден экөөнү тең 10го деле бөлүп салса боло берет. 10 менен 20-чы. Нөлдөрдү мынтип кыскартып койсоңор эле 2ден 1 болуп калат мына. Бул биринчи жолу. Ошондой эле жаңы эле кыскартканды үйрөнүп баштагандар үчүн мындай кылабыз. Бул жерде айтылып атпайбы жөнөкөй сандарга 2ге бөлөбүз. 10ду 2ге бөлсөк 5, 20-ны 2ге бөлсөк 10 болот. Эми 5 3кө дагы 2ге да бөлүнбөйт, бирок 5ке бөлүнөт. 10 да 5ке бөлүнөт. Ошондо 2ден 1 болуп бүтөт. Башкача айтканда мына 2ге бөлөбүз, бөлүнбөй калса 3кө, бөлүнбөй калса 5ке. Ошондо экинчи маселе бул жерде алымын канчага бөлсөңөр бөлүмүн дагы ошончого бөлүш керек. Ошону кыскартуу деп коет. Кыскартуу эмне үчүн керек? Эсептерди чоң мондай 20-дан 10 деген эсепти чыгаргандан көрө 2ден 1 деген эсепти чыгарган жеңилирээк болот. Бул математикадагы ыкма. Кийинки тапшырманы аткаралы. 20-дан 15 дейт. Экөөнү тең мен 2ге бөлөйүн десем 22ге бөлүнөт, бирок 15 2ге бөлүнбөйт. Калдыксыз бөлүнүш керек да. 3кө бөлүнөт, бирок 23кө бөлүнбөйт, бирок 5ке экөө тең бөлүнөт. 15ти 5ке бөлсөм 3, 20-ны 5ке бөлсөм 4, 4төн 3 болот экен. Кийинкини ала турган болсом 7ге эле бөлүнөт экөө тең. 7-ни 7ге бөлсөм 1, 28ди 7ге бөлсөм 4 болот. Эми 18ден 36 дейт. То есть 36дан 18. Экөөнү тең мен 2ге бөлсөм болот. 9 бул 36-ны 18 болот 2ге бөлсөм, Андан кийин экөөнү тең 3кө бөлөйүн. 3 болот, бул 6 болот. Дагы 3кө бөлсөм 1, бул 2 болот. Ошентип 36-дан 18 2ден 1ге барабар экен. Муну колонкаларда деле берип коюшу мүмкүн силерге. Мисалы үчүн 36-дан 18 чоңбу же 2ден 1 чоңбу дегенде, мына экөөнү мынтип кыскартып келсең, бул 2ден 1 эле чыгып атпайбы? Мына ортодо барабар деген белги турат. Демек, колонкада экөө барабар болот деген сөз. Суроолор болсо чатка жаза бересиңер. Мен азыр 3 колонка эсепти тең чыгарып бүтүп, анан суроолорго жооп берүүгө өтөм. Андан кийин 164-чү эсепти карайлы. Бул жерде акыры 5 0 менен бүтсө, дайыма 5ке бөлүнөт мындай сандар. 55-ти 5ке бөлсөм 11 болот, 200-дү 5ке бөлсөм 40 болот. 40тан 11 болот экен. Кийинкиси 165-чи тапшырманы карайбыз. Кыскартабыз дейт. Мисалы 9га деле бөлүп жиберсек болот экөөнү тең. 9га кайсы сандар бөлүнөт? Эгерде суммасы 9га бөлүнсө, 9га бөлө беребиз. Мисалы 4кө 5ти кошсок 9 болот. Демек 45 9га бөлүнөт. Башкача айтканда, таблицаны билсеңер деле 9 жерде 5 45 деп билесиңер. Бирок мисалы 625 9га бөлүнөбү текшерип көрбөйлүбү? 6га 2-ни кошсок 8, 8ге 5ти кошсок 13 болот. 13 9га да бөлүнбөйт, 3кө да бөлүнбөйт. Демек 625 3кө да 9га да бөлүнбөйт деп билебиз да. Бирок акыркы 5 менен бүтсө 5ке бөлүнөт деп билебиз. Ушинтип үйрөнүп алгыла. 9ду 9га бөлсөм 1, муну 9га бөлсөм 5 болот. Бул экөөнү тең мен 2ге бөлсөм деле болот да. Мисалы, таблицаны жакшы билбесиңер дейли. 8ди 2ге бөлсөм 4, 72-ни 2ге бөлсөм 36, дагы 2ге бөлсөм 2, бул болсо 18. Муну 2ге бөлсөм 1, муну 2ге бөлсөм 9. 9дан 1 келип чыгып атат. Бул узунураак жолу. Эгерде таблицадан билбей жаңы баштаган болсоңор, ушинтип чыгарасыңар да. Башка жол жок. Ал эми таблицаны билген болсок, биз минтип эле чыгарып коймокпуз. 8ди 8ге бөлсөм 1, муну 8ге бөлсөм 9. Кыска жолу да. Андан кийин 36 216 дейт. Мисалы 216-ны 3кө бөлүнөбү текшерип көрөлү. Мисалы азыр
Муну экиге бөлүп деле чыгарсак болот, бирок 216-ны 3-кө бөлүнөбү. Экиге 1-ди кошсок 3, 3-кө 6-ны кошсок 9. 9. Демек бул 9га деле бөлүнөт экен. Анда 36 деле 9га бөлүнөт. 216-ны 9га эле бөлүп жибербейлиби? 2ден берсем эмне болот? 18 болот. Бияк 3, 6. Андан кийин 4төн берем, 24. Ошондо мен 9га бөлсөм бул 4 болот, биягы 24. Эми экөөнү тең 4кө бөлүп жиберсем 1, бул 6 болот. 6дан 1. Эми мен силерге дагы бир жөнөкөй эле жолун көрсөтүп кетейин. Экиге бөлүнүүчү сандар кайсылар десе, эң акыркы цифрасы экиге бөлүнсө, анда бул сан экиге бөлүнүп кетет экен. 36-ны экиге бөлсөм 18, 216-ны экиге бөлсөм 108 болот, чынбы? 18-ди дагы экиге бөлсөм 9, 108-ди экиге бөлсөм 54. Болду, эми 54 экиге бөлүнөт, бирок 9 экиге бөлүнөт. 3кө бөлөм, 3кө бөлсөм 9-ду 3кө бөлсөм 3 болот. 54-тү 3кө бөлсөм канча болот эле? 54-тү 17 болот беле? Кое тургула, эми бөлүп көрөйүн. 1ден берсем 3, 18 болот экен. Эми муну 3кө бөлсөм 1, муну 3кө бөлсөм 6. 6дан 1 кайра эле келип чыкты, бирок кичине узунураак чыкты. Эчтеке болбойт, узун болсо деле ушинтип чыгара бергиле. Главный чыгарганды билгиле. Эсеп узун чыгып калды деп кайгырбай, эсепти чыгара берсең, көрөр көсөм болор, сүйлөй чечен болор деген бизде жакшы макал бар. Акырындык менен үйрөнүп аласыңар. Көч бара түзөлөт дейт. Эч шашпагыла да. Эми 27 менен 81. Үчөөнү тең 9га бөлүп салсам болот, экөөнү тең. 2ге 3, бул болсо 9 болот, экөөнү тең 9га бөлсөм. Так, андан кийин экөөнү тең 3кө бөлөм, 1, бул дагы 3 болот. Бул математикалык мына арифметикалык ой жүгүртүү да, балдар. Мындай эсепти аябай көп чыгара бериш керек. Анан көнүп каласыңар. Жанагы мен айткан макалдай болуп. Эми 125-ти акыры мына 5 0 менен бүтсө, дайыма 5ке бөлүнөт экен. 1000-ди 5ке бөлсөм 200 болот. 125-ти 5ке бөлсөм 25 болот. Андан кийин 5ке бөлсөм бул 5 болот, муну 5ке бөлсөм 40 болот. Дагы муну 5ке бөлсөм 1, муну 5ке бөлсөм 8 болот. 8ден 1. Мына. Так, андан кийин 170-чи тапшырмага келдик. Суроолоруңарды чатка жаза бергиле, балдар. Азыр эсептерди чыгарып бүткөндөн кийин жооп берем. Муну 3кө бөлсөм 1, муну 3кө бөлсөм 16 болот. Андан кийин 5ке бөлүнөт. 25-ти 5ке бөлсөм 5 болот. 625-ти 5ке бөлсөм канча болот эле? 25 беле? Жок, 625-ти 5ке бөлсөм 125 болот, Ушундай беле. Бир текшерип коеюн. Ооба. 125 болот. Муну да 5ке бөлсөм 1, муну 5ке бөлсөм 25. Демек 25тен 1 болот экен. Андан кийин 2ге эле бөлө берейин. Кыйналбай эле. 2ке бөлсөм 6, муну 2ге бөлсөм 144-тү 72 болот. Муну дагы 2ке бөлсөм 3, муну 2ке бөлсөм 36, 3кө бөлсөм 1, бул 12. Андан кийин экөө тең 2ге бөлүнөт 5, 256 туура бөлдүм, Андан кийин экөө тең 3кө бөлөм 1, бул 3 болот. Үчүнчү колонканы дагы чыгарып бүтөлү деп калдык. Экинчи бети бар турбайбы толтура, Иштейбиз, балдар, иштейбиз. Практика көп экен.
Силер мен менен жарышып иштей бергиле, мен сүйлөп иштеп кете берем, силерге чоң пайда. Акыры 0,5 менен бүтсө 5ке бөлүнөт, 30-ду 5ке бөлсөм 6, 35-ти 5ке бөлсөм 7 болот. 16 менен 64 экөөнү тең 16-га бөлүп жиберсем болот. Бул 1, бул 4 болот. Экөөнү тең 9-га бөлөм 1, бул 3 болот. Экөөнү тең 25-ке бөлүп жиберсем болот. 1, бул 5 болот. Экөөнү тең 49-га бөлүп жиберсем болот да бул жакта. Силер болсо шашпай жана мен көрсөткөндөй кылып дагы иштесеңер дагы болот. Так, 49, 49 343-тү 7-ге бөлсөм болот. Экөөнү тең 49-га деле бөлсө болот. Анда оңойраак чыгат. Мен 7-ге бөлөйүн. 7 болот 49-ду. Анан 343-тү 7-ге бөлсөм, 5-тен берсем ашып кетет экен, 4-төн берет экенмин. 28, 63, 49. 49 болот экен. Экөө тең эми кайра 7-ге бөлүнөт. 7-ден 1 болот экен. Эми экөөнү тең мен 8-ге бөлүп салайын. 1, бул 9 болот. Могул экөөнү тең 81-ге эле бөлө берсеңер болот да. Подсказкада могу үстүндөгү санга бөлгөнгө аракет кылып көрсөңөр болот да. Мына кайсынысы кичинекей болсо, чоңун кичинекейине бөлүп кыскартып берсеңер болот да. Бирок 81-ди макул 9-га бөлөйүн, 9 болот. 729-ду 9-га бөлсөм, 8-ден берем. 72, 9 кайра түшүп атат, э? Ошондо 1-ден берсем 9, 81. Эми экөөнү кайра 9-га бөлүп берсем, 9-дан 1 болот. Бул жерде экөөнү тең 5-ке бөлүп берсем болот. 11-ден 1 болот мына. Кыскартканда, кайталап кетейин, алымын да бөлүмүн да бир эле санга бөлүп жиберишибиз керек. Бөлө турган сандарыбыз көп сандарды ушинтип кыскарта берсеңер, үйрөнүп каласыңар. Мына ушул мен чыгарып аткан эсебеттерди эле кайра көп жолу кайталап көрүп чыксаңар, видео сабакта дагы үйрөнүп аласыңар. Улантабыз. 183-чү тапшырмага келдик. Экөөнү тең 2-ге эле бөлүп ийин. 3 болот. Муну 2-ге бөлсөм 32 болот. Болду, ошо боюнча калды. 32-ден 3 болот экен. Кийинки тапшырма. Экинчи колонкасын аткарабыз. Бул жерден экөөнү тең 19-га бөлүп жиберсем болот мен. 19 жөнөкөй сан да. 190 эле 19-га бөлүнөрү көрүнүп турат. Ушунда муну 19-га бөлсөм 1, муну 19-га бөлсөм 10 болот. Бул жерде нөлдөрдү эле кыскартып койсом болот. 10-дон 1 болуп калат экен, көрдүңөр. Бул жерде экөөнү тең 13-кө бөлүп ийин. 13-кө бөлсөм 1, муну 13-кө бөлсөм 13 чыгат. Анан бул жерден карагыла, 289, бул жерде 17. Демек, 17-ге бөлүнүшү мүмкүн деген божомолдоп көрөбүз дагы. Себеби могу жердеги тапшырмаларда элечи. 17, эле берсек керек. Мына 28 турат. 1-ден берем 17. Бул аскы тургу. 2-ден берсек ашып кетти. 8, 1, 11 болуп калды. 11, 9 түшөт. Канчадан беребиз эми? Акыры 9. 7-ден беребиз. 7 жерде 7, 49, 4 көңүлдө. 111. 17 болду. 17-ге бөлсөм 1, муну 17-ге бөлсөм 17 болот экен. 21 менен 96. Экөөнү 3-кө бөлсө болот. Кантип билип койдум? Себеби 2-ге 1-ди кошсом 3 болот. 3 3-кө бөлүнөт. 9-га 6-ны кошсом 15. Ал дагы 3-кө бөлүнөт. Демек экөөнү тең 3-кө бөлүп салам. Бул 7 болот. 96-ны 3-кө бөлсөм, 3-тен берсем 9, 32 болот экен. Болду. Так, улантабыз. Суроолорду балдар чатка жаза бергиле. Э? Азыр мына бүтөлү деп калдык.
Бүгін бұйырса 3 теманы мына бөлчөктөр боюнча жаап атабыз. 78, 13-төн 78. Экөөнү тең 13-кө бөлүп салсам болот да, 6 болот. 13-кө бөлүнөт. Экөөнү тең 5-ке бөлүп салсам 1, бул 20 болот. Экөөнү тең 3-кө бөлүп салсам 1, бул 11 болот. Экөөнү тең 2-ге, жок, кой тургула. 7-ге бөлүнөт экен, бул 2, бул 9 болот. 9-дан 2. Эми акыркы колонкабыз калды. Ошону чыгарабыз. Акыры 5 менен бүтсө 5-ке бөлүнөт экен. 105-ти 5-ке бөлсөм, так, канча болот эле? 105-ти 5-ке бөлсөм, 2ден берсем 10 болот. 21 болот экен, э? 155-ти 5-ке бөлсөмчү, 3төн берсем 15 болот. 31 болот экен. 219, 951 дейт. Кызыктуу сандар. 951 3кө бөлүнөбү текшерип көрөлү. Себеби акыры 9 менен, жок, акыры 0,5 менен бүтпөйбү, 5-ке бөлүнбөйт. Жуп сан эмеспи, демек 2-ге бөлүнбөйт дейбиз дагы. 2-ге 1-ди кошсок 3, 9-ду кошсок 12. Бул болсо 15 болот экен. Демек 3кө бөлүнөт. 219-ду бөлөм 3кө. 7ден берсем 21 болот. 3, 73 болот экен. 951-ди бөлөм 3кө. Так, 3төн берсем 9. Андан кийин 51 боюнча 1ден берсем 3, 2, 1 түшөт 7, 317 болот экен. Болду, андан ары кыскарбайт деле, калтырам. Экөөнү тең 2-ге бөлөйүн, 6 болот, бул 222. Дагы экөөнү 2-ге бөлсөм 3, 111. Болду, ушу боюнча калат. Буларды дагы 2-ге бөлөйүн, 10, 41 болот. Болду, ушу боюнча эле калат. Экөөнү тең 11-ге бөлсөм 1, бул 7 болот. Улантабыз. 197-нчи эсепке келдик. Акыркы эсептер калды. Кыскартуу боюнча. Аябай эсеп көп экен, бирок биз буюрса чыгартабыз муну. 11-ге бөлөм. Бул 1 болот, асты 11 болуп калат, Экөөнү тең 2-ге бөлөйүн. 16 болот. 256-ны 2-ге бөлсөм, канча болот бул? 128 болот. Эми экөөнү дагы 2-ге бөлөйүн. 8, бул 64 болот. Анда 8-ге бөлсөм 1, бул 8 болот. Муну 686-ны 343-кө бөлсөм 2 эле болуп калат. Бул жерден мен нөлдөрдү кыскартып коеюн, ошондо 40-тан 2. Эми экөөнү тең 2-ге бөлүп салам. 1, 20. 20-дан 1.